Саламатсызбы достор, кандайсыздар, жакшы жүрөсүздөрбү? Мен мындай рюкзакты токуп бүттүм. Буюрса, экранга дагы толук батпай жатат. Размери мынакей 29 сантиметр. Бул жагы 25 сантиметр. Мунун ичинде эмне бар? Бул жерге атайын ремешок жасайын деп туура келчү таппадым. Биз жакта айыл жергесинде саткан жерде да жок экен. Андыктан өзүм ушундай кылып токуп гана койдум. Бул рюкзакты мен атайын кызыма бала бакчага апарат деп токудум. Шартка байланыштуу. Азыр карантинде үйдөбүз. Үйдө да жакшы көрүп көтөрүп оюнчуктардын баарын салып жүрөт. Токугандан кийин биз бул рюкзак үчүн эмнелерди керектедим азыр айтып беремин. Бул рюкзакты токуу жолу өтө оңой. Бизге эмне керек? 3 6 бурчтуу, 1 2 3 жана 2 4 бурчтуу мотив гана керектелет. Жана ичине сала турган мындай материал. Эмнелер батат азыр салып көрөбүз биз бул жерге. Мынакей кызымдын чачка таккычы, тарагы, резинкалары, ушуларды салып дайыма көтөрүп ойноп жүрөт. Мына оюнчуктары, анан бир мындай курчагы батат. Ушуларды салып болбой эле кызым ушул сумкасын үйдө көтөрүп жүрөт. Сиз өзүңүз каалагандай бул жерге мына бул жөн гана сизге мисал. Өзүңүз каалаган размерде сиз дагы токуп алсаңыз болот. Мисалы мына атайын жумшак, эч кандай урунуштуу нерсеси да жок. Андыктан кааласаңыз бала бакчага токуп берсеңиз болот, кааласаңыз мектепке дагы атайын ушул өлчөмдөрүн чоңойтуп алып мектепке дагы токуп берсеңиз болот. Мисалы 6 бурчтуудан 3-ө, 4 бурчтуудан 2-ө керек болуп атат. Өлчөмдөрүн чоңойтконубузда биз атайын A3 формат альбом бата тургандай кылып балаңызга токуп берсеңиз болот. Андыктан сиздерге сунуштаймын. Жиптер кандай керектелиш керек? Полипропилен жарайт, пахта, макраме, андан сырткары бизге трикотаждык жип дагы жарайт, сонун болот, катуураак болот, бирок форманы дагы жакшы кармайт. Андыктан сиздер дагы токуп ушундай жакшы нерселерди колуңуз менен жаратканды үйрөнүңүздөр. Баарыңыздарга ийгилик. Ушул рюкзакты токуу үчүн мага түрк макраме жиби керек болду. Жарымы составында пахта менен люрекс бар. Пахта болгондугу үчүн бул материал жумшагыраак. Ал эми эгерде сиз курамында синтетикалык каражаттар, полипропиленби, ошол сыяктуу жиптерди колдонсоңуз, алар бир аз катуураак болот дагы. Макраме мисалы үчүн ал дагы жакшы жип. Форманы жакшы кармайт. Мага ушул люрекси бар түрк жиби керектелди. Размер илмектин размери 3 жана 3,5 жарады.